Ташиев алынгандан кийин эле баягы шашылышыраак коюлуп калган фигура болду деп ойлойм. Жумгалбек Шабданбековдун кызматтан алынышы башка жумушка өткөнүнө байланыштуу деп гана түшүндүрүлдү. Бирок анын кайсы кызматка барары айтыла элек. Ал эми атайын кызматтын башына баш прокурор Максат Асаналиев келди. Ынтымак-Ордо эки күч органынын жетекчилеринин алмашуусу боюнча кенен түшүндүрмө берген жок. Шабданбеков бул кызматка жыл башындагы күч алган саясий окуялардын фонунда Камчыбек Ташиевдин УКМК төрагалыгынан алынгандан кийин жана атайын кызматтын дарегине сын дооматтары көбөйгөн учурда келген. Анын жарым жылга жетпей кайра жумуштан алынышы коомчулукта талкууга түштү. Жумгалбек Шабданбеков амбициялуу пландарды балким койгондур, бирок ал киши деген эми баарыбыз билебиз да, президенттин охранасын жетектеп жүргөн адам, бул эми күзөт кызматында иштеп жүргөн киши менен анан баягы атайын кызматты толук жетектеген баягы профессионалдык, бул эми эки башка нерсе да. Ташиев алынгандан кийин эле баягы шашылышыраак коюлуп калган фигура болду деп ойлойм. Ситуацияга жараша, анан кырдаалга жараша негизи бул тармакка ушундай мындай дасыккан, анан ушул тармакты жакшы билген, айрыкча тергөө маселесин жакшы түшүнгөн адам келиш керек болчу деп ойлойм. Өткөл кырдаалда кызматка келген Шабданбеков УКМК саясий курал болбошу керектигин белгилеп, алдыда реформалар жүрөрүн, коркутуп үркүтүүлөр токтотуларын айткан. Андан бери мурда атайын кызматка карап келген мамлекеттик чегара кызматы, мамлекеттик күзөт кызматы өзүнчө бөлүндү. Шабданбеков кайсы ишке барары айтыла элек, серепчилер бийликтин ага карата мамилесин анын бара турган кызматына карап бааласа болорун айтып жатышат. Эгер жогору кызмат берилсе, бийлик үчүн дале ишенимдүү киши катары кала бериши мүмкүн. Чукул кадырдык жүрүштү алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштыргандар да бар. Но все любые сейчас такие крупные Бийликтин жогору жагындагы бардык алмашуулар жылдын негизги окуясы президенттик шайлоого байланыштуу. Ошондуктан кадырдык өзгөрүүлөрдү ушул өңүттөн караган туура. Бул кокустук эмес. Бул кызматтын жетекчисинин алынып жатышына келсек, ал өзүнө коюлган тапшырманы аткарды деп түшүнсөк болот. Ал кызматта 4 айдай болду. Бул убакыт аралыгында УКМКда кескин реформаларды жүргүзө алган, алдыда бийлик үчүн күтүлүп жаткан чакырыктарга туруштук бере алган киши эмес экени аныкталды. Ошол үчүн аны алмаштырды. Акыркы күндөрү өз ой пикирин айткандар көбөйүп, блогерлердин жандаганы буга чейин жетекчинин көзөмөл ишин аткара албаганын көрсөтөт. Жаңы жетекчиге мындай эркин ойлонуучулукту айрыкча шайлоо маалында чектөө талабы коюлат. во всяком случае, на период выборов прекратить. 48 жаштагы Максат Асаналиев 2024 жылдын июнунан бери башкы прокуратураны жетектеди.